Баткен шаарынын мэриясында 2023 жылга коюлган иш пландар толук аткарылган. Бүгүн 1 февралда Баткен шаарынын мэриясы жылды жыйынтыктаган коллегиялык жыйын өткөрдү. Ага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов, Баткен шаардык кеңешинин төрагасы Алтынбек Аширов, мэрдин орун басарлары жана шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Анда жыл ичинде аткарылган социалдык, экономикалык жана башка бир катар иш-аракеттердин аткарылышы талкууланды. Ошондой эле өнөр жай инфратүзүм, айыл чарба, энергетика жана башка тармактар боюнча жүзөгө ашкан иштер тууралуу маалымат угулду. Жалпысынан жылдык иш пландардын аткарылышы канааттандырарлык деп табылды. Баткен шаарында алгылыктуу иштер болду. Белгилеп кете турган болсок, бул Баткен шаарынын муниципалдык мал базарын ачууга жетиштик. Бир 3 көчөнү асфальттоого үлгүрдүк. Бир 3 көчөнү тротуарларын бүтүрдүк. Агын суу лотокторун койдук. Андан сырткары Баткен шаарында Тураматов көчөсүндө бир көпүрө салынды. Ушулардын баардыгы ушул Баткен шаарынын мэриясынын кызматкерлеринин алдыдагы коюлган иш-чарадагы иш пландары болчу. Андан сырткары биздин быйылкы жылы Баткен шаарында Арис уюму иштей баштайт. Ал жерде көптөгөн социалдык объекттер бар. Буюрса, буларды дагы быйылкы жылга аракет кылып бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлоймун.